Өзүнүн үйүндөгү асказоосу, өзүнүн чүрпөлөрүн булгап жатса, эми гүлдөп турган секелектин тамыры балта тийип кургап жатса, ким коргойт бөбөктөрдү? Көзүмдөн аккан жашым көнөктөдү. Балдардын укугу, зомбулукка күбө болуп чоңойгон чүрпөлөр тууралуу акын Нуркыз Рыскул кызы берилип, ыр саптарын окуп жатты. Ал Ош шаарындагы поэзия зомбулукка каршы иш чарасында атайын Бишкектен келип ыр окугандардын бири. Ушул поэзия биздин баягы өзүбүз укма кулак, куйма кулак элбиз го, анан ошол генибиздеги бар нерсе өзүбүздүн тилибизге чыгат экен. Эл ошо ырды укканда, чындап эле ушундайлар көбөйүп атат, биз ошого бир терс реакция кылалы, токтотолу деген бир чакырыктарга келет болуш керек деген терең үмүт менен келип атабыз. Биздин кичинекей чакырыгыбыз кичинекей чөйрөдөн чоң чөйрөгө айланып, бири-бирине айтышып, ушул жок дегенде бир үй бүлөнүн ичинде зомбулук болбой калса дагы биз үчүн чоң жетишкендик да. Нуркыздын калемдеши акын Алтынбек Исмайлов сахнада соңку жылдары көйгөйгө айланган үй бүлө зомбулугу, агрессияны ырга салып баяндады. Өрт чыгарып, агрессиянын учкуну өлкөлөрдү каптайт улам ыш күлү, шоола чачкан карегине балдардын шилтенүүдө аталардын муштуму. Исмайлов коомдун аң сезимин өзгөртүү жана зомбулук менен күрөштө чыгармачыл адамдардын да орду чоң деген пикирде. Эл, журт, калк рухий деградацияга кабылып, адамдар эмне кыларын билбей калышты. Ошондуктан бүгүн биз унчукпай, башты катып жатып албастан, кайдыгерлик, көңүл коштук кылбастан, акын катары, чыгармачыл инсан катары өзүбүздүн жарандык, граждандык позициябызды билдирип, ошол эле жалпы элдин мүдөөсүн калктын калың катмарына сиңиришибиз керек, айтышыбыз керек, коңгуроодой кагышыбыз керек. Бул биздин вазифабыз, милдетибиз, парзыбыз. Поэзия зомбулукка каршы иш чарасы Ош мамлекеттик университетинде өттү. Анда акындар Нуркыз Рыскул кызы, Акбар Кубанычбеков, Бердибек Жамгырчиев, Алтынбек Исмайлов, Мелис Мамаджан уулу гендердик теңчилик, зордук зомбулукка каршы, жаштарды тарбияга, кыз келиндерди урматтап сыйлоого чакырган ырларын окушту. Азаптар көп, чындыгында алайкын, кантип анан кайдыгерче карайсың? Согушу жок, күйүп жутуп азырда, боздоп жүргөн толгон айлар азайсын. Иш чаранын максатына Роза Отунбаеванын Демилгелери фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева токтолду. Биз кыргыз маданиятынын өзгөчөлүгүн эске алып, кыргыз салтындагы көркөм музыка чыгармачылыгынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен поэзия зомбулукка каршы деген чоң иш чара менен жаштарга, окуу жайларга келип жатабыз. Кулагы менен кабыл алып, жүрөгү менен чечим чыгарууга таасир эткен адабий ырларды, тематикалык ырлар менен келдик. Уюштуруучулардын айтымында зордук зомбулукка кабылгандардын да, ага себепкер болгондордун да басымдуу бөлүгү 18-24 жаштагылар. Андыктан бүгүнкү иш чарага негизинен дал ушул курактагы жаштар, студенттер чакырылган. Акындардын ар бир ыры кол чабуулар менен коштолуп жатты. Ошмунун студенти Манас Жалилов сезимдери менен бөлүштү. Бардыгыбыз залда отургандар бирде мындай титиреп кетип, баягы зомбулуктарды элестетип ушундай башкача сезимдер менен отурдук. Бул аябай жакшы кече болуп атат. Ушундай акциялар менен биз бир топ адамдарды ушул зомбулуктан кайтышына дагы жардам тиет деп ойлойм. Расмий маалыматтарда 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8000ден ашык учуру катталган. Бул былтыркыга караганда 30%га көп. Бириккен Улуттар уюмунун зомбулукка каршы 16 күндүк кампаниясы 25 ноябрда башталып, 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталган. Өнөктүк алкагында уюштурулган акындардын зомбулукка каршы акциясы 16 декабрда Нарында, 17 декабрда Бишкек шаарында уланат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.